Саламатсыздарбы. Өтүп бараткан аптада Кыргызстанда, Бишкекте, Кыргызстан кыска метраждуу фильмдердин фестивалы деген фестиваль болуп өттү. Жакупова өзүнүн депутаттык мандатын тапшырам деп билдирди. Феликс Кулов, Русиянын Росгидрокомпаниясы Кыргызстандагы ГЭСтерди коруу менен арам акчаларын адалдаган деп чыкты. Мухтар Аблязов, Францияда бошотулган Мухтар Аблязов 2005 жылдагы Кыргызстандагы революцияны ошол финансалаган деп жарыялады. Адил Турдукуловго каршы сот башталды өтүп бараткан аптада. Ал эми Мегаком боюнча аукцион кайрадан болбой калды. Бирок эң негизги окуя жекшемби күнү болду. Ал күнү жергиликтүү шайлоолор менен кошо референдум өткөрүлдү жана бийлик сунуштаган бардык өзгөртүүлөр Конституцияга эми кирмей болду. Ошол маселени талкуулайлы деп биз студияга Динара Ошурахунаны чакырдык. Кандай жалпы мүнөздөй телеңиз сиз өткөн референдумду жана жергиликтүү шайлоону? Эң жалпы сөз менен айтканда кандай болду? Оор болду. Жалпы. Техникалык жактан оорбу же кандай? Техникалык жактан дагы, моралдык жактан дагы, негизи адамдардын, шайлоочулардын мүнөзү дагы мындай басырыңкыдай байкалды. Анткени мен айтып кетейин, ушул 99 жылдан бери байкоо жүргүзүп келаткам. Референдум менен жергиликтүү шайлоо эч качан кошулган эмес. Ошо кошулганы экөөнүн эки башка система менен шайланганы, эки башка шайлоо система иштейт да. Анткени жергиликтүү кеңеште ар бир айылда, ар бир шаарда шайлоо өтөт. Ал жерге өзүнчө талапкерлер, саясий партиялар жарышат. Референдум болсо жалпы территорияда өтөт. Ошондуктан эки башка шайлоочулардын тизмеси, эки урна, эки бюллетень. Ошонун ичинде мисалы бир айылда 46 талапкерге чейин болуп аткан учурлар болду. Бир 11-12 орунга. Ошонун ичинде сиз билип атасыздар, мына бир айдын ичинде шайлоочуга талапкерлерди таануу. Анан референдумда эмнеге добуш берип атканы таануу. Ошол боюнча маалымат ошол шайлоочу ошону түшүнүп, сездиби, ошол жерге барганда дагы ошол добушун деген түшүнүп берип аттыбы деген суроо да. Анткени биз айткандай кайрадан бул референдумда жанагы киргизилип аткан өзгөрүүлөр дагы жакшы, жалпы коомдо бийликтин ортосунда эч кандай дискуссия болгон жок. Баягы талаш тартыш болду, өзгөртүү киргизсе болобу же болбойбу. Бирок негизи ушундай бир компромисс жолуна изделген жок. Табылган эмес, балким табылмак. Бирок изделген эмес. Жарандык коом канча жолу ошол бийликке кайрылып, келгиле чогуу талкуулайлы. Чынында эле ошо силер берип аткан өзгөрүүлөр ошондой керектүүбү? Чынында эле ошол өзгөрүүлөр азыр киргенден кийин биз 1 жылдын ичинде өнүгүп кетебизби? Же дагы бир 2-3 жылдын ичинде ошол өнүгүп баштайбызбы? Ошого чейин өнүгө албай, эми ошол өзгөртүүлөр киргенден кийин өнүгүп кетебизби деген ошол суроолор деген талкууланган жок. Жакшы, эми бул шайлоо мыйзамы дагы өзү шайлоонун алдында монтип өзгөрүлүп атканы. Бул эрежелердин өзгөрүлгөнү. Эреженин өзү өзгөрүлүп атканы. Шайлоо референдум боюнча мыйзамды дагы ушул бир ай калганда шайлоого чейин ушул шашылуу маселе парламентте шашылыш түрдө кабыл алынды, эч кандай талкуудан деле өткөн жок. Бирок ушул референдум мыйзамында бир нерсе жакшы жазылып калганы, ошол колдоо же каршы үгүт жүргүзгөнгө ошол бир
кандай жарандык активисттерге, баягы каршы чыгып аткан жарандык активисттерге бир шарт түзүп берди. Ошолор чыгып эфирлерге ошол бир мындай жол ачып берди да. Анткени буга чейин алар эфирге бара албайт. Эфирлерде эч ким чыгарып, эч ким чакырган эмес. Ошон үчүн ошол эфирди үгүт катары алар ошо пайдаланып, элдерге өзүнүн баягы позициясын эмне үчүн каршы болгонун жеткизгенге мүмкүнчүлүк болду. Бир ай болсо дагы, ошол бир кыска мөөнөттө дагы ошондой позициясын жеткизгенге мүмкүнчүлүк болду. Мен ойлойм, ошону көбүнчө кыргызстандыктар да түшүндү. Ошондуктан ушул референдумда эгерде биз байкасак, каршы деген адамдар 16%, 20% болобу? Болду, бул жогору. Анткени бизде мурда референдумда каршы же колдоо үгүттөр болчу эмес, эми колдоо болчу, сөзсүз. Баягы эле биздин президенттер чыгарып өзгөртүү киргизебиз дегенде сөзсүз жанагы аны колдоп, ошолордун позициясын жеткизип, мактаган адамдар дайыма бизде бийликте болгон, ошондой эксперттер да болуп жүргөн. Алардын баарын тең биз тааныйбыз, билебиз. Алардын баары кайрадан ошол дайыма эле ошо жакшы, бул керек, бул нерселер абдан туура деген. Ансыз өлүп калабыз. Ансыз өлүп калабыз деген, алар дайыма референдумдан референдумга көчүп көрүнүп келген адамдар. Анан албетте, бирок каршы позиция эч качан андай жеткизилчү эмес. Бирок закондо болгон экен. Каршы дагы болгон. Үчүн дагы үгүттө болуш керек деген жазылган экен, бирок жазылган эмес мурда. Инструменттери жок болчу. Аны кандай болуш керек? Ошо каттоодон өтүш керекпи? Бул негизи анан кийин эч ким деле аны деген абдан мындай каршы чыгып айтабыз деген деле мындай күчтөр деле эми бар болчу баягы. Эми баягы өзүлөрү өткөзүп коет, билебиз да, административдик ресурс менен баары бир айткандай жасашат булар, укпайт эч кимди деп, ошон үчүн өзүнө өзүлөрү ишенбейби же кандай мындай колдончу эмес. Күрөшкөн эмес. Анан андай инструменттер да жок болчу. Ошо каттоодон өтүп, ошол атайын фонд ачып, ошол кол топтогонго ошондой инструменттер жакшы жазылбаган үчүн элдер балким ошон үчүн колдончу эмес. Административдик ресурс канчалык колдонулду? Административдик ресурс колдонду. Баягы жоголуп бараткан, 2010-жылдан бери жоголуп бараткан административдик ресурс азыр кайрадан эле чыгып калды. Демек бизде деген баягы бат эле бул унутулгандын баары эле кайрадан эле мындай бат эле чыгып эле кайрадан колдонгон. Жаңы өсүп бараткан чөптү кайрадан ошондой болгондой болот. Бул жерде мугалимдердин эмне үчүн ошол билинип атты? Бул билингени мисалы атайын кошумча участкалар болду. Мисалы Бишкекте бир 25тен ашык кошумча участкалар болду. Алар эмне үчүн кошумча участкалар? Анткени ошол пропискасы жок, Бишкектеги пропискасы жоктор ошол кошумча участкага. Прописка жоктор алар жергиликтүү кеңешке катыша албайт. Алар только гана референдумга катыша алат. Токмокто, Караколдо, Ошто жергиликтүү кеңештин шайлоосу жазында өтүп кеткен. Ошондуктан ал жерде да жалгыз эле референдум болду. Анан эми ошол именно участка, ошол шаарларды алсак, баягы мугалимдерди Караколдо мисалы ар бир участкада дежурить этип, тизмелерди алып ата-энесинин ошо өзүнүн окуучуларына чалып, ким келди, ким келген жок, ким дагы келе элек деп келип, шайлоочулардын тизмесинен текшерип, кимиси келип уже добуш берип кетти, кимиси дагы келе элек деп аларга чалып келип сөзсүз добуш берип кеткиле деп, анан барып бирөөгө отчет берип, мына менин тизмемден 50 адам же там 100дөн 60 уже добуш берди деген ошондой отчетко чейин барган. Булардын баары бийликтеги партия үчүн иштегендерди, туурабы? Бийликтин партиясы эмес. Бул жерде ошол как раз административдик, анткени губернаторлорбу, кандай башка бийликтин чуралары ошол референдумга шайлоочулардын көп пайызы келип, ошол добуш бергени деген ошол ишти. Анткени айтып атпайбы, Караколдо жергиликтүү кеңешке эч кандай шайлоо болгон эмес. Бул жерде Бишкекте кошумча участкаларда мына баары жазып атты, ошол эле каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова дагы ошол байкоочуларын койгон. Алар дагы ошо сүрөттөрдү тартканда ал жерде студенттерди
миңдеп баягы алып келип коридорду толтуруп баягы көргөзүп атканы ошол аналар чыгып бирөөгө барып айтып көргөзүп мына кимге добуш берип аткан. Эми ал жерде айтып деле көргөзүп деле кереги деле болгон эмес, анткени бул шайлоодо бюллетендин жанагы референдумга толтурулган чыгарылган бюллетендер абдан мындай баягы ички бюллетень, анан кийин бир маркер коюп коюптур, анын аябай капкара, анан кийин койгондо аркы жагынан артынан бүт көрүнүп эле турду. Бул ошол жанагы добуштун сырдуусун принцибин жоготуп салып атат да, жокко чыгарат. А бул деген эң негизги шайлоодогу эң негизги принцип. Эмне үчүн? Анткени шайлоочу деген коркпой, тартынбай барып өзүнүн тандоосун жасаш керек. Деп коркпой. Ооба. А бизде болсо баягы барып коюп атса, анын баары көрүнүп атса, албетте ал шайлоочу деген коркот, тартынат, анан эми туура добуш бергенге аракет. Бийликке жага тургандай. Бийликке же башка ошол эле партиясына, анткени партиялар деген ал жерде мына биздин борбор шайлоо комиссия сүрөткө өзүңөрдүн бюллетендерди тартпагыла деп парламенттик шайлоодо башынан ошо баштаган жумуш азыр жокко кеткени далилденди. Анткени деген тартпагыла деген менен ошол бюллетенде көрүнүп турганы аркасынан, көрүнүп турганы ар бир жанагы байкоочулар отуруп же ошол эле шайлоо комиссиясы дагы ар бир партиялардан түзүлөт да. Ошолордун баары тең ошол көрүп атканы, албетте ал шайлоочу деген аракеттенет. Эми кой уят, баягы мен айткандай же кандай ким кандай суранса ошондой добуш берип коеюн деген өзү көрүп атат да, көрүнүп атканын. Ошондуктан ошо баягы тартынганы бул ошол принцип, добуштун сыры, эң негизги принцип бул жерде. Куялуулук сакталган жок. Сакталган жок. А мынау бийликте өзү айтып атты, маалымат каражаттары аркылуу көп айтылды, мына сатып алуулар болуп жатат, ар башка партиялар тарабынан ушуга каршы күрөшүш керек дегендей кылып, катуу тим эле ушу таза болсун деген сыяктуу болуп атты. Мунун артында эмне жатат? Жок, бул негизи жакшы чакыруу болду. Анткени парламенттик шайлоодо эгерде биз баарыбыз мына эсибизде, парламент шайлоодо ачык эле добуш сатып алуу болду. Ачык эле кээ бир партиялар эч качан таанылбаган, шайлоонун алдында түзүлгөн партиялар добуштарды сатып алып кирген учурлар болду. Мына биз баарыбыз тең күбөбүз. Ошондуктан анан кийин баягы Ош Каракол Токмокто жазында өткөндө ал жерде дагы ошо добуш сатып алуу абдан жогору болду. Баягы көп болду да. Шайлоочулар өзүлөрү келип эле канча бересиң деген ошондой ачык эле суроолор берилип атты. Ошондо биз көргөндө баягы бир коркунуч жаратылды. Анткени эми шайлоочулар баягы добушун кечке сата берсе, биз кандай институттарды шайлайбыз? Кимди тандап алабыз? Кимдер келет ошол акча менен деген ошондой коркунуч нерселер баягы жаратылып атат да. Ошондуктан баягы эң башында жарандык коом ошол апрелде тегерек стөлгө баарын чакырып, саясий партиялар, башка бийликтин өкүлдөрүн чакырып ошол добуш сатуу дегенге бут тосуу, бир кандай аракеттер жасалыш керек деп атайын жумушчу топ, президенттин алдындагы жумушчу топ баягы өзгөртүүлөр киргизилип атканда ошондой сунушталган, баягы добуш сатып алууга деген жоопкерчиликти бир кандай катуулатыш керек деген. Тилекке каршы парламентте ал өтпөй калды. Эми каралып атат. Эми каралып атат, бирок ошого чейин эгерде кабылып калса, баягы сиз мурда добуш сатып алсаңыз, барып туруп сиз өзүңүз жазып, аны доказывать этип, ошонун баарын өзүңүз айтышыңыз керек болчу. Азыр болсо, эгерде массалык маалымат каражаттарда добуш сатып алуу чыктыса, анда прокуратура деген сөзсүз аны деген факт боюнча. Факт боюнча. Ошо менен уже изилдөө башталыш керек. Бирок балким ушул иштердин баары ошол баягы ар кандай заявление, арыздар ошолор көп чыгып аткан үчүн бул жолу, бул шайлоодо добуш сатуулар болсо дагы андай ачык, анчалык болгон. Анчалык ачык, анчалык көп болгон эмес. Анткени мен кайрадан айткем, айылдык кеңеште баягы добуш сатып алганга андай каражаттар деле жок. Балким 200 сомдон, 300 сом, 100 сомдон сатып алуулар болду. Көбүнчөсү мен айтып кетем, азыр деген бир кандай спортсмен, эми спортсмен деп коелучу, бир жаш жигиттерди участкалардын жанында турган шайлоо учурунда көчөдө басып жүргөн, ушинтип барып добуш бергиле деген ошондой бир коркутуу
алар коркутпаса дагы баягы все равно баягы эми бул жаш жигиттер кимдер спортсмендер анан кийин дагы эмне болуп кетер ошондой бир коркунучтуу нерселер чыгып атат. Ошол жөнүндө дагы сүйлөшүбүз керек. Биз деген технологияны киргизип атабыз. Технология деген таза шайлоонун кепилдиги эмес. Таза шайлоонун кепилдиги бул жалгыз эле технология эмес, бирок ошол баягы адамдын коркпой барып эркин барып өзүн тандоосун өзү жасаган, баягы мажбурлабай, коркутпай, басым менен жасалган шайлоо ошондой таза шайлоо өтөт. Мисалы үчүн мына сатып алуу деп атабыз. Эгерде сатып алуулар такыр болбосо, 100% аны жоюп салса, административдик ресурс жеңип кетип атпайбы? Анткени башка партиялардын колунда андай ресурс жок. Жаланган ошон үчүн бийлик сатып алууларга каршы чыгып атат. Тигилин өзүнүн оппоненттердин баарын жоюп салыш үчүн, мисалы үчүн. Анткени алар баарын колго алып алган, жанагыдай административдик ресурс аркылуу, сатып алуулардын баарын жок кылып салса, башка партиялар такыр эч нерсе кыла албай калат, мисалы үчүн. Мындай сөз түрүндө сатып алуу жаман, ага каршы күрөшүбүз керек деп атат, а чындыгында өзүнүн пайдасына болуп кетип атат. Жеке, жалгыз бийликтин пайдасына. Туура, бийлик деле бул партиядан түзүлгөн бийликтер да. Ошондуктан бул атаандашуу, ошондой атаандашуу. Балким таза эмес атаандашуу, ар кандай манипуляция менен атаандашуу. Бирок бул атаандашуу. Ошондуктан эгерде бийликтин партиялары келгиле ушул добуш сатып алууну жоебуз десе, бул жакшы. Жойсун. Бирок өздөрү дагы кийлигишпесин. Эгерде жойсо, баягы добуш сатып албаган партиялар анда ошол административдик ресурска каршы чыгып башташат. Ошондо ошол жерде ошондой тазаланат. Бул атаандашуу. Ошондой болуш керек негизичи. Булар өзүлөр багы өзүлөрдүн эле кызыкчылыгын пайдаланганга ошол бир кандай эмелер түртүп атпайбы? Бирок эгерде ошонун баары боло берсе, ортосунда дагы жарандык коом, ооба, добуш сатып алуу да болуш керек, административдик ресурс болуш керек. Ошону деген чогуу бири-бири менен атаандашуу менен жоюлуш керек да. Эмне үчүн экзит полдор болгон жок? Көп жылдан бери Кыргызстанда ушул шайлоо чөлкөмдөрүнөн, түйүндөрүнөн чыгып бараткан адамдарды сурамжылоо болбой атат. Эч ким уюштурбайт. Эмне үчүн? Жок, коалиция уюштурду. Бул экзит пол эмес, бирок сурамжылоо октябрдын башында негизи шайлоочулар ошол референдумга чыгарылып аткан суроону билеби, жакшы түшүнөбү, катышабы, анан жергиликтүү кеңештигин дагы ошондой сурамжылоо болгон. Ал боюнча баягы бир 80% билбейт экен, референдумга билбейт, коюлуп аткан суроо. Бирок катышабыз деген ошондой. Жок, ал кичине башка. Экзит пол болсо, бизде экзит пол иштебейт. Нарымбайке. Бизде экзит пол азыр иштебейт болуш керек. Ал деген азыр эч жерде эле иштебейт. Азыр Америкада, Европада болуп атпайбы? Бизде адамдар деген мынтип ачык чыгып туруп кимге добуш бергенин айтышпайт. Чындыкты айтпайт. Коркот. Эмне? Айтпайт, коркот, кээрлер коркот. Балким азыр ал ошентип жооп берип койсо, анан аныкы проблема болот. Балким дагы бирөө билип калып, ага келип алып таарынычын. Башка бирөө келип алып, аны урушат. Дагы бирөө келип алып, жумуштан кетирет. Анда дегиле коом жок болуп атпайбы анда? Таптакыр. Коом жок. Ал экзит пол менен коомдун деле мындай байланышы анча деле эмес. Бул экзит пол негизи ошол кайрадан жанагы эркин, таза, коркпой барып тандоо жасаганда ошондой экзит полдор анан пайдалуу болот. Эми пайда болот эмес, туура болот деген. Ооба. Негизи бизде ушу шайлоочулар эч качан мынтип багы. Биз өзүбүз айтпайбызбы? Эч ким сен добушуңду, тандооңду эч кимге монтип ачык айтканга укуктуусуң деген. Айтпай эле кой деген сөз. Ошондуктан ал чыгып атканда бирөө сурап атса, сенин ишиң эмне? Айтпайм деген ошондой. Ал укуктуу. Ошондуктан бул жерде баягы мындай эки принцип кичине эметип калып атат да. Сизге айтып атат, сиз добуш бердиңизби, эч кимге айтпасаңыз деле болот. Бирок кайра чыгып бирөө сурап атса, ал жерде фамилиясын жазбай, кепилдик дагы уюштуруп аткан уюм кепил болуш керек. Бул адамдын фамилиясы эч жакка чыкпайт, анонимдүү кылып. Анонимно. Нарымбайке, бирок биз мына азыр көрүп атпайбызбы? Бизде азыр АСУ деген чыккан. АСУ жанагы система, автоматикалык саноо урналарчы.
мына эме чыкпады массалык маалымат каражаттарда. Элдерге барып мен технологияны билем, ошол жерде сенин добушуңду мен билип алам, кайсы убакытта сен кирип кандай добуш бергениң деген ошо элдер ошого ишенип атпайбы? Чынында андай эмес. Чынында эле. Ооба. Чынында андай эмес. Ошондуктан баягы эч ким баягы кепилдик бере албай атат да, сенин добушуң чынында эле ошо эч ким билбейби, эч ким таап албайбы деген ошондой кепилдик жок болгон үчүн мен ойлойм ошо адамдар ошол кепилдикти алмайынча мынтип айтышпайт. Андай мына экзит полдор такыр мүмкүн эмес болуп атса, андай Европадагы өнүккөн коом менен Кыргызстандагы коомдун деңгээли асман менен жердей болуп калып атпайбы? Биз да канча миң жыл анда өнүгүш керекпиз андайга жетиш үчүн. Жок, миң жыл деп айта албайм, бирок эми албетте бизде ошол эгерде ошондой административдик ресурс, ошол эле мугалимдерди коркутпай, баягы шайлоодон шайлоого аларды пайдаланып эле ошол чыгарып иштеткенге ошолор токтосо, анда биз өзүбүз ошентип акырындан келебиз ошогочу. Азыр болсо биз баягы эски методдордон кете албай атабыз. Бийлик жаңы методдорду баягы таза шайлоону өткөзгөнгө саясий эрк болуш керек. Вот ошону деген ошо пайдаланып, ошол айтып атканын ошол жасап атканы менен бир болуш керек да. А бизде болсо пока айтылып атат бир, бирок бул жерде 11 жылы биздин президент Атамбаев талапкер катары чыгып атканда ошондо айткан. Эми баягы административдик ресурстарды пайдаланып аткан адамдар алар деген мага баягы медвежий услуга жасап атат, туура эмес кылып атышат деп айтышты. А кечээ болсо эми мугалимдер баягы СДПКны колдоп атса, балким СДПК аларга жагат деп айтат. Кичине мындай интернет бул эми баягы элдердин баары эстеп калат да. Анан интернет деген бул ошондой укмуш нерсе экен, бул архив чыгарыла берет. Баягы сен оппозицияда жүргөндө эмне айттың элең, 1 жыл мурун эмне деп сүйлөдүң элең, 4 жыл эмне деп сүйлөдүң элең. Ошон үчүн бул жерде ошонун баары тең анан билинип калып атат да. Билингенден пайда жокту, баары коркуп атса, өзүнүн оюн айткандан коркуп атса эл. Нарынбек, мен кичине бул жерде оптимистмин, анткени баягы 185 или 190 миң деп коеюнчу. Жарандар чыгып ошол жерде өзүн позиция айтканы, мен ойлойм, ошол даже билинип турганда дагы ошол каршы чыгып, ошол каршы айтып атканы, мен ойлойм, бул өзүнчө дагы бир прогресс болуп келатат да. Ойгонуп келатабыз, тепкичкөйдө көтөрүлдүк. Ооба, анткени бул парламенттик система. Биздин парламенттик система парламенттин ичинде иштеген иштебесе, ал коомдо иштеп атат. Коомдо акырынан иштеп баштап атат. Референдумдун өзүнө келсек, мына президент баш болуп, бийликтеги адамдын баары айтып атты референдумдун алдында, мына 11 декабрга чейин. Ушул өзгөртүүлөр кирсе эле, эртеси бүт Кыргызстан жыргап калат, коммунизм болот, бардык маселелер чечилет, тетиги күч органдарынын реформасы дагы алдыга жылат, дароо деп чындыгында эми эртеси болбосо дагы мына 1 жума өттү, 1 ай өтөт, 1 жыл өтөт, чын эле ошонун баары ишке ашабы? Кандай деп ойлойсуз? Көрөлү. Көрөлү, мен ойлойм, азыр бүт жанагы чыгып, ошол эксперттер чыгып, мына эртең эле ушул баягы биз аксап атканыбыздын ушул конституциянын күнөөсү, мына эми оңдошту конституцияны. Эми аксабай тим эле реформалардын баары жасалат дегени, эми азыр биз баарыбыз тең ошолун баарын тең анализдеп, карап, баа берели. 1 жылдан кийин болобу, 2 жылдан кийин болобу, ушул конституция. Бирок мен айтайын, негизи ушул туура эмес жол менен баягы кантип айтсам, процедураларды аттап, мыйзамдардан аттап, күчкө салып ошол конституцияны өзгөрткөнү бул негизи өзү деле туура эмес. Анан бул деген башкаларга жол ачып атат. Кепилдик эч ким бербейт. Эртең деген туруп кайра жаңы президент келгенде кайрадан ошол ал өзгөртөт. Анткени берилген убада бузулду. Ооба, ошол жерде коркунуч, өзгөртүп атып, бизде деген көп жакшы мыйзамдар бар болчу. Кечке өзгөртүп атып, алардын баарын тең өзүнүн мааниси да жоголду. Бул жерде ошол коркунуч, эмне үчүн коомчулук ошо кыйкырып атканы. Өзгөртүп атып, конституциянын маанисин кетирип атасыңар деген нерсе да. Ошондуктан бул жерде ошонун баары тең, бул конституция негизги мыйзам болгон үчүн мунун баарын тең
өзгөртүүнүн алдында чын эле компромисс таап, чын эле кайсы жери негизинде ошол аксатып атат бийликти. Эмне үчүн реформа ошолорду биринчи анализдеп туруп, анан өзгөрүүлөр киргизсе, балким ошонун баары иштейт. Азыр болсо анализ болгон жок, жөн эле айтып атышат. Мына президенттин бийлиги көп, премьер-министрге бердик, парламентке бердик. Эгерде азыр карасак, парламент күчөгөн жок, премьер-министр деле күчөгөн жок. Анткени парламент деген эгерде ичинде коалиция туруктуу эмес болсо, премьер-министр деле туруктуу болбойт. Президенттин колундагы бүт жанагы ГКНБ, СКНБ ошолордун баары калды. Андан да өйдө болуп атпайбы? Мурдагыдан. Прокурорду сотко бийлик кылып атат. Президент дагы, парламент дагы. Анан прокурорду 7 жылга азыр мына шайлап койшот. Бул парламент прокурорду алмаштыра албайт. Премьер-министр деле алмаштыра албайт. Ошон үчүн кийинки шайлана турган президент азыркы президент дайындаган адамдар менен иштөөгө мажбур болот. Көп жылдар бою. Бизде саясатчылар андай макул деген менен көрөбүз. Ал деген уже бизде саясий атаандашуу, анын баары тең мындай жакшы мындай бир убакыттарда билинбейт. Акырындан ооба туура сенин сөзүң туура. Жакшы, колдой беребиз деген менен багы эң курч момент келгенде анын баары тең өзү чыгат да. Коом ошондой болуп атат. Баары эле макул, лаппай дейт, а чындыгында оюнда эмне экенин эч ким билбейт. Ошон үчүн таза эмес, ачык эмес коом болуп атат. Жок, бизде коом негизи мындай активдүү, Нарынбайке, чын эле активдүү. Азыр мына биз көрүп атабыз, кандай болсо дагы багы социалдык тармактарда, эфирлерде болбосо дагы өзүнүн позициясын уже айтып чыккан көп жарандар болуп атат. Өзүнүн негизи бизде Кыргызстанда болуп аткан ар кандай событияларга өзүнүн баасын, өзүнүн позициясын билгизген адамдар азыр көбөйүп атат. Бул жакшы. Эми биз жанагы парламент системаны 5 эле жыл, 6 жыл болду, акырындан өсүп келатабыз. Эң негизги биз ошол парламентаризмди жоготуп албасак болду да. Эмди убакыт аз калды, бир кыска эле анда акыркы суроо балким. Бишкек шаардык кеңешин алып көрөлү. 5 партия өттү. Кандай деп ойлойсуз? Кандай болду ошо жаңы курам? Социал-демократтар 13пү? Аз алып калышты. Мурдага караганда аз алышты. Бул жерде ошол кайрадан бул элдердин баасы, ар бир партиянын баасы, партияга берилген баасы болуш керек, ишеними. Бирок ошол кандай болбосо дагы партиялар шайланды, алар эми кандай иш жүргүзүп өткөнүн мен билбейм. Бизде көбүнчөсү биз баягы шайлоо учурунда, шайлоонун алдында аябай абдан активдүүбүз. Бирок шайлоонун ортосунда ушул партиялар кандай иштейт экен, ошону көзөмөлдөш керек. Ошону контролго алып, негизи кандай. Анткени мына биз көрдүк, эң шайлоонун алдында эле баягы СДПК биз урналарды койдук, биз тигини да жасадык, муну жасадык деп аябай мактанышты. Негизи бул деген мэрия катары жасадыбы же бул негизи жалпы бүт мэрия, анын ичиндеги отурган партиянын баары чогуу жасадыбы? Вот ошол суроолорду биз өзүбүзгө көбүрөөк берип, ошону деген дагы партияларга берип, ушул мэрия кандай иштейт экен, ошону деген көзөмөлдөгө алыш керек да. Биз баягы мындай бир скандалдар болгондо ошондо көңүл бурабыз, а так көбүнчөсү мындай системалуу контрол жүргүзүлгөн жок. Ошондуктан булар баягы аябай эркин, өзүн эркин сезип, баягы жасаган жасап, жасабаган жасабай жүргөн эмелер да. Эгерде ушинтип акырынан биз системалуу контролдого алынса, мен ойлойм, булар дагы ошонун баарын сезип, граждандык контрол, көзөмөл булам балким күчөйт. Анткени азыркы шайлоодо уже күчөп келет, уже келатат. Жанагы мурдага караганда аз добуш болгону бийликтеги партиянын добушу кичине бир көрсөткүч сыяктуу кабыл алса болот да. Ооба. Рахмат, анда келип суроолорго жооп бергениңиз үчүн. Биздин убакыт өтүп баратат. Ошондо биз Динара айткандай, европалык деңгээлге жетпесек дагы акырындап бир тепкичке, эки тепкичке кичинекей көтөрүлүп бараткан сыяктуубуз. Граждандык коом өсүп баратат дейт Динара. Ошого ишенели анда. Саламатта калыңыздар.